Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Melis Mirza, hoş geldiniz. Anlayışsınız. Gözümüz yollarda kaldı. Sizi küçük tuttuk. Çok geç kaldım. Vallahi. Geliniz, geliniz. Anlayışsınız. Geliniz. Sүйүктүү окуучулар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевич. Агай, окуяңызга кош келдиңиз. Агай бүгүн бизге Кыргыз Республикасынын улуттук ден дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу боюнча атайын лекция семинары өтүү үчүн келди. Андай эмесе сөздү көп узатпай, агайга чыгармачылык эргүү каалоо менен микрофонду узатайын. Жарлыгы менен бекитилген. Ай эмне бул? Мен түшүнөм, ооба кыздар, эмнени келип башты ортотот деп ойлонуп атасыздар, бирок эгерде ушуну азыр кылып коюп түшүнүп алсаңыздар, бул өтө маанилүү. Кандай? Идеологиялык документ. Туп-туура, идеологиялык документ. Эң негизги мааниси бул идеологиялык документ. Идеология деген эмне? Айтқыла, тартынбай, өз пікіріңерді айтқыла. Мындай жаңылып қалам, адашып қалам деп еш тартынбағыла. Билим алып аткан адам құрағына қарабай, өзінің пикирин билдирүүдө эч качан тартынбаш керек. Эгер кыздар, эгер кайсыл бир билим алып аткан учурда силер бир нерседен уялып тартынып, ой шуну мен уят болуп каламга сурабай эле коеюнчу деп анан күмөн оюңар менен ичиңерде калса, ошону менен силерге билим жукпайт. Өздөштүрө албай каласыңар. Билимди өздөштүрө албасаңар, жашоодо силердин куралыңар алсыз болуп калат. Жашоонун негизги куралы бул тил, анан билим. Макулсыңарбы? Демек, идеология деген эмне? Маңыз дагы кол өтүп жатат. Адамдын көз карашы. Биз мамлекеттик идеология жөнүндө сөз кылып атабыз. Эмне болушу мүмкүн бул? Кандай? Катуураак. Өз пикириңизди негизи мамлекеттин кызыкчылыгын жайылтуу үчүн жасалган кадамдар десек болобу? Жалпыстан айтсак болот, ооба. Эми тагыраак тактоо керек. Макул, эми негизинен мындай жакындап келатабыз, түшүнүк бар, бирок анык эмес. Мен толуктап берейин. Кандай гана мамлекет болбосун дүйнөдө, мамлекеттин өзүнүн бир багыты болуш керек. Багыт дегеним бир өнүгүүнүн багыты, ошол багыттын ичинде бекем таяным деп коебуз, принциптери болуш керек. Анан баалуулуктары болуш керек. Ошонун топтомун аныктаган бир идеология болот. Калган мамлекеттин ичиндеги тартипти камсыз кылуучу мыйзамдар жана башка бир талаптардын баары ал күнүмдүк отурундук, ал улам өзгөрүлө берет, алмашыла берет, жокко чыгат, жанысы иштеп чыгат. Билесиздерби, мыйзамдар туруксуз. Идеология бул туруктуу бир багыт, мамлекет. Мисалы, дүйнөдө кээ бир мамлекеттердин идеологиялык документтери, мен жөнөкөйлөп айтам да, 1000 жылдан жашап келет. Билесиздерби? Мисалы, Япония деген мамлекет туктар беле? Япониянын Бусидо деген чоң идеологиясы. 1000 жылдан артык ошол идеология негизде Япон эли өзүнүн улуттук баалуулуктарын бекемдеп, чыңдап, жоготпой, азыркы заманбап жашоодо 21-кылымдын чакырыгында санариптештирилген доордо дагы алдыңкы катардагы мамлекет. Ошону менен катар өздөрүнүн улуттук баалуулуктары менен, өзүнүн салты менен жашап келет. Билесиңер, Кытай буларда датун деген өздөрүнүн бир идеологиялык багыттуу жолу. Бул дагы 1000 эмес, бул канча жылдан бери келатат. Буну түптөгөн баарыбызга белгилүү болгон Кытайдын кандай акылманы бар эле? Өздөрүнүн Конфуций негиздеген датун деген чоң багыттуу жол бар. Ушул сыяктуу дүйнөдө өнүгүп аткан мамлекеттердин экономикасынын көрсөткүчтөрү бул жөнөкөй учурдагы жагдай болсо дагы, бирок ошонун баары бир нерсеге негизделет. Ал
түпкүлүктүү башаттан бери келаткан негиздүү баалуулуктарга таянып туруп жашоонун бир өнүгүүгө багытталган бир жолу. Ошону идеология дейт. Биз ошону улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деп атап президентибиз жарлык менен бекиттик. Мына ушундай документ иштеп жүр. Биз эми эгемендүүлүккө жеткенден бери 91-жылдан бери аракет кылып, бирок ошол идеологиялык багытты так аныктай алган эмеспиз. Эми мына ошого кезек жетти. Саясаттан кабарыңар барбы? Буга чейин эмне болгон аракеттер болгон, мамлекет башчыларыбыз ал жөнүндө баш катырбайбыз. Негизгисинен бүгүнкүдөн баштап эми ошол идеологиялык багытыбызды бекем колго алдык дагы, эми ошону өнүктүрүп жатабыз. Так, ким жылдырат? Слайд барбы? Же пульт бар да? Жок, бар экен анда. Так. Уңгу жолдун максатына токтололу. Мен бир аз окуп берейин, анан муну талкуулайбыз. Мамлекеттик коомдук саясий жарандык институттардын ишин бир нукка салуу менен нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу. Демек, мамлекетибизде идеологиясынын негизги максаты уңгу жол. Бул кубаттуу мамлекет куруш керек. Мамлекеттин түрлөрү бар. Кубаттуу мамлекет деген кандай мамлекет деп ойлойсуздар? Бекем, дагы күчтүү. Эмнеси менен айырмаланат башка мамлекеттер? Кубаттуу мамлекет. Жок, бир сөз менен айталычы. Идеологияга тийишпей туруп. Жөн эле кубаттуу мамлекет деп кандай мамлекеттерди айтабыз? Мисалы, азыркы дүйнөдөгү кайсы мамлекеттерди кубаттуу дейбиз? Көз каранды эмес мамлекеттер көп да. Мына биз деле көз каранды эмеспиз. Өнүккөн дагы кубаттуу мамлекеттерчи биз мынтип айтсак болот. Ар тараптуу өнүккөн, кай тарабынан болбосун ошол жагы өнүгүүгө жетип, бир артыкчылыкка жетип, дүйнөгө таасир эткен мамлекет. Суроо, бүгүн Кыргыз Республикасы дүйнөгө таасир этип атабызбы? Жок. Таасир этпейбиз келеби? Келген. Мына ушундай максатты көздөп атабыз. Эми кубаттуу мамлекет жөнүндө сөз кыларда мен силерге тарыхый бир мисал менен салыштырайын. Тарых сабак окутулабы силерге? Дүйнөлүк тарыхтан кабарыңыздар барбы? Окумуштуулардын айтымында, эми жөн эле айтымында эмес, изилдөөлөрдүн негизинде. Адам затынын тарыхында ар заманда, ар доордо, ар кандай аймактарда жер планетасы чоң империялар болгон экен. Ошол империялардын тизмеги 200гө жетпейт. Бул илимге белгилүү болгон. 200гө жетпеген империя бар. Ошол империялардын тизмеги эми дооруна жараша өзүнчө тизмек болот. Кубаттуулугуна жараша өзүнчө болот. Бирок бир көрсөткүч боюнча тизмек иштеп чыгыштыр. Ээлеген аянты боюнча. Эң чоң империя кайсыл деп ойлойсуздар? Кандай? Монгол. Жок, монгол эмес. Орус эмес. Жок, орус эмес. Осман эмес. Рим эмес. Кайсыл империя ээлеген аянты боюнча биринчи орунда турат? Кандай? Улуу Кыргыз дөөлөтү жооп керек болушу. Кыргыз дөөлөтү деле империя болгон, бирок чоң эмес. Кандай? Айткыла. Рома, Римби? Жок. Македония жок, ал жакында. Хун жок, он эмес. Кандай? Британия. Токтоо. Британия империясы. Бул расмий маалымат, кыздар. Эми мындай элестетебиз. Британия империясы адамзаттын тарыхында эң чоң бийиктикке жеткен. Жер планетасынын 22%-ын багындырган. 22% планетаны багындырган. Адамзатынын калкынын 40%-ын багындырган. Элестетесиз? Мына муну империя, кубаттуу империя. Таасир эткен. Жер планетасына канча континент бар болсо, Антарктидадан бөлөк, айыкта адам жашабайт да. Бардык континенттерде Британиянын колониялары бар болчу. Шундай чоң империя. Апогейине жеткен мезгили эң өнүккөн мезгил. Бул 19-жыл. Азыр деле Британия кичине эмес. Өзүнүн мамлекети жакта эле турат аралда эле. Бирок ээлеген дагы ага караштуу мамлекеттер. Азыр анчалык эмес, бирок 19-жылда жанагыдай көрсөткүчтөр менен белгилүү болду.
Мен мунун баарын эмнеге айтып атам? Ошол чоң кубатка жеткен мамлекеттин жетекчилеринин бири, ал жетекчи баса аял киши болду. Жеманчы кылымдар. Билесиздерби ким болгон? Тэтчер. Мына ошол кишинин бир сөзү бар. Мамлекеттин күчтүү болушу анын жаратылыш ресурстарына байланыштуу эмес экен. Керек болсо жаратылыш ресурстары таптакыр жок болгон күндө дагы мамлекет чоң күчкө ээ болушу мүмкүн деп. Аны үчүн бир эле нерсе керек. Эмне керек? Жаратылыш ресурсу жок болсо дагы бирок эмне ресурс керек мамлекет күчтүү болуш үчүн? Ошону тагыраак айталы. Я. Саясат. Бул ошонун продуктусу деп коелучу. Туунду түшүндү. Негизгиси эмнеге таянат? Мамлекет күчтүү болуш үчүн. Бийлик. Жаратылыш эмес. Жаратылыш ресурсу жок болсо дагы мамлекет күчтүү болушу мүмкүн. Туура, эми ошону башкачараак айтам. Адамдык ресурс катайын. Адамдарга деп коебуз. Эмгек эмес, ресурс, адамдык ресурс. Адам эң чоң ресурс. Түшүнөсүзбү? Биз жаратылыш ресурсу депчи, алтын, көмүр, нефть, газ, токой, ар кандай Менделеевдин таблицасындагы химиялык элементтердин түрүн айтып туруп, ушуну бир байлык деп тутуп атпайбызбы? Эң чоң байлык ал эмес, эң чоң байлык адам өзү. Адам ресурсу бул эң чоң байлык. Эми кийинки суроо. Адам ресурсун күчтөп калыптандыра турган мамлекеттик тармактар кайсылар? Кайсыл? Билим берүү, азамат саны. Ушул элеби же дагы барбы? Адамдык ресурсту дагы ким күчтөйт? Ким калыптандырат? Кайсы тармак? Билим берүүдөн башка. Коом бул мамлекеттик тармак эмес. Мамлекеттик тармак деген түшүнүп атасызбы? Мисалы, билим берүү бул мамлекеттик тармак. Денсаулык саламаттык сактоо министрлиги бул калыптандырбайт, бул күчтөбөйт, бул сактайт. Бар нерсени жоготуп албайлы. Түшүнүп атасызбы? Күчтөө өстүрө турган тармактар, билим. Мисалы, билими жок адам билим алгандан кийин күчтөнөбү? Мисалы, төрөлгөн адам билимдүү болуп төрөлөбү? Жок. Билим берүүнүн күчү менен адам күчтөнөт. Мына бул билим берүү тармагы адамдык ресурсту күчтөп атат. Дагы кайсы тармак күчтөйт адамдык ресурсту? Спортпу? Жок. Идеология бул тармак эмес. Азыр бирөөңүздөр айттыңыздар, дагы билим берүүдөн башка дагы кайсы тармак адамдык ресурсту күчтөндүрөт? Маданият. Каадасат урпат, маданият. Мына ушул эки тармак таптык деп колчоп атасыздар жеңме? Азыр колчоктонго дагы эрте, шашпагыла. Билим берүү менен маданият, кыздар, бул өтө маанилүү тармактар. Ушул эки тармак куштун эки канаты сымал. Канаты жок кушту элестете аласыңарбы? Уча албайт, Мына ошол сымал адам билим менен, маданият менен күчтүү болот. Кайсыл мамлекетте ушул эки тармак билим берүү менен маданият артыкчылыктуу тармакка айланса, анда бул мамлекеттин адамдары күчтүү болот. Адамдык ресурсу күчтүү болгон мамлекет кубаттуу мамлекетке айланат. Себеби мамлекеттин күчтүүлүгүн биз бүгүн кандай көрсөткүчтөр менен аныктайбыз? Биринчи иретте экономика дейбиз. Мисалы, экономиканы жылдырыш үчүн экономиканы ким жылдырат? Адам. Билимдүү адам жакшы жылдырабы же билимсиз адам жакшы жылдырабы? Билимдүү. Маданияттуу, сабаттуу, тартиптүү, адептүү адам жакшы жылдырабы экономиканы? Же алдым, жуттум, алдамчы мындай бир куушундук болгон адам жылдырабы экономиканы? Маданият. Демек, маданият менен билим бул эң маанилүү нерсе. Мамлекеттин кайсы тармагын карабаңызда, түпкүлүгүндө ошол тармакты негиздеп, күчтөп, өркүндөй турган адамдык ресурстун өзөгүндө билим менен маданият болбосо, анда жылыш болбойт. Түшүндүңүзбү? Мен ушуну айткым келип атат. Демек, биз мамлекетти кубаттуу мамлекет деңгээлине жеткиришибиз үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырышыбыз керек. Ошонун башаты эң алгач
Misалы Дуңгу жолдо 7 багыт болсо, каяктан? Эң алгычкысы көрүнөрбү? Биринчи багыты тарбия талим, илим, билим жана маданият. Биз ушундан башташыбыз керек. Бирок мен силерге бул жөнүндө сөз айтпайм бүгүн. Бул жалпы түшүнүк үчүн. Биз бүгүн сиздер менен социалдык мамилелер жөнүндө сүйлөшсөк туура болот го деп эсептейм да. Себеби бүгүн азыркы заманда, азыркы мезгилдин талабында ушу социалдык маселе өтө курч болот. Социалдык мамиле деген эмне? Кыздар. Жалпыңыздарга суроо. Кандай мамилелер? Атайып турганда эле социумда айтканда коом деген эле коом менен байланышкан мамилелер. Коом менен кимдин байланышы? Коом деген бул адамдардын бир тобу. Коомдун ички мамилелери деп болчу. Коомдун ичинде демек адамдар менен адамдардын ортосунда, адам менен көп адамдын ортосунда, бир адам менен бир адамдын ортосунда, көп адам менен бир адам. Кыскасы адам коомдун ичиндеги мамиле. Бул эң маанилүү. Эгерде биз мамлекетти күчтүү кылабыз десек, демек коомубуздагы мындай күчтүү болуш керек да. Социалдык мамилелер жөнүндө максатта сөз жок. Максат менен чектелбөйлү эле. Баалуулуктардын негизиндеги жакындык бул биримдик болот. Мисалы, жанагы оппозициянын мисалында эмне үчүн ал биримдик эмес, эмне үчүн ынтымак? Себеби аларда максат бар. Бирок негиздүү мамилеси эмне? Бийликке каршыбыз. Ушул бийликке каршыбыз. Болду, башкасына эмес, ушуга. Анан ал жагдай өзгөрдү, ал бийлик кетти, бүттү. Ал негиз жок. Алардын алакасы үзүлөт ошол менен. Себеби алардын ар биринин баалуулугу, багыты, эңсегени, көксөгөнү, түшүнүгү, деңгээлдери ар бөлөк. Бири-бири менен бир боло албайт. Аякта биримдик жок. Ал жерде убактылуу максатка байланган ынтымак гана бар. Түшүнүктүү болдуңбу? Ынтымак бул негиздүү бир мамилени кармаган алака. Суроо берейин, эң жөнөкөй. Биздин тарыхыбызга байланыштуу түшүнүктөр менен айтайынчы. Кыргыз-Кытай ынтымагы барбы? Бар. Эмне үчүн? Негиздүү мамиле эмне? Сода эмес. Кандай? Тагыраак. Тагыраак негиздүү мамилеси эмне? Кытай Кыргыздын ынтымагынын негиздүү мамилеси эмне? Комшу. Кошунабыз. Эмне кылсаң да Кытай эч жакка кетпейт, эмне кылсаң да Кыргыз көчүп кетпейт. Экөөнүн бири-бири менен жандашып жашаган жери бир. Комшубуз. Бул негиздүү мамиле. Жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүң, бирок комшуда карасаң эле мандайында Кытай турбайт. Ошон үчүн эмне кыласың? Эми кырылышып, кыйкырышып, урушкандан көрө ынтымакташып жашаган жакшы да комшу менен. Ооба ал бөлөк, мен бөлөкмүн. Ооба тилин түшүнбөйбүз, ооба салты бөлөк, бирок кошунабыз да. Анан ошо кошуналык негизде ынтымакташып, анан иш кылабыз. Эми кийинки суроо. Кыргыз-Кытай биримдиги болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Себеби булардын тарыхы, тамыры, маданияты, баалуулугу, дүйнө таанымы, философиясы таптакыр айырмаланат бизде. Ошон үчүн кыргыз айтып коет го, эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт. Мындай мисалда, лакап түрүндө айтылып, макал түрүндө айтылган. Бул экөө бөлөк нерсе бир боло албайт. Табияты бөлөк. Түшүнүктүү болуп атабы? Ынтымак менен биримдик ушундай. Эми эмне кылып атабыз? Бунун баары эмнеден башталды? Бул коомдук мамилелер жөнүндө сөз болуп атат. Социалдык мамиле. Атабыздын сөзү бар. Бөлүнбө Кыргыз бөлүнгө. Бөлүнсөң бөлү жеп кетет. Бөлүнүп кетти Кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет деп туруп айтып атпайбы? Бул биримдик. Бүтүндүкпү? Кайсыл бир деңгээлде? Бул да бүтүндүк. Бүтүндүк башка. Кыргызстан мындай бир сөз бар. Мен айтайын. Жаштар билеби билбейм, бирок улумун билет болуш керек. Кээ бир адамга карата кыргыздар мындай сөз айтчу. Азыр деле айтабыз. Тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок. Кээ бир адам ушундай сөз айтат. Бул эмне деген сөз? Жок, көрүнүп эле турат. Маңдайында бакый эле турат. Тирүү болуп, санда жок. Эч кимге
Өлүү болуп көрдү. Туура, пайда батасы жок. Бар жогу, айырмасы жок, билинбейт. Бул эмне болгон адамдар? Сөздү чечмелеп, тирүү болуп санда жок дейт. Сан деген эмне? Сан деген сөз бул азыркы түшүнүк менен цифра деп атабыз да, бирок түпкү төл сөз түшүнүк катары сан деген бул математика сабак барбы силерде? Матрица дегенди билесиңерби? Сан деген матрица. Система. Кыргыз айтат. Мисалы кайсы айылга барба? Биздин иретте, биздин катарда, биздин санда баланча түтүн деп айтабыз. Демек, ошол бүтүндүк. Бүтүндүк бул система. Бири-бирине байланган. Математикалык түшүнүк менен айтайын. Матрицанын көп элементи бар. Бир элементи түшүп калса, эмне болот? Матрица иштебейт. Матрица баасы жок болот. Мындай. Керексиз болот. Ар бир элемент матрицада өзүнүн функциясын аткарат. Эгерде бир эле элемент түшүп калса, матрица бузулат, бүтүндүк жоголот. Түшүнүп атасызбы? Ушул эле түшүнүктү башкача мисал менен айтайын. Саат механизм. Классикалык саатта болчу. Батарейка эмес, жанагы жембер иштетебизби саатты? Андайды жаштар көрбөй алгандар го? Көрүп жүрөсүңөр? Илгери сааттардын баары тетик менен жасалып, бурап, же мындай буралып туруп, анан коюп койсоң, өзү акырын чыкылдап жүрө берет да. Ошону элестетсеңер. Азыр батарейка коюп койдук. Эми маселе ошол эле. Ошо батарейка бир кубат берет да, анан ичинде тетиктер баары айланып чимирилип, бири-бири менен туташып, байланышып иштейт. Элестете аласыңарбы ошол механизмди? Ал жерде чоң тетик бар, кичинекей тетик бар, тоолук, үч бурчтук, төрт бурчтуктары бар. Бирөө айланат, бирөө кыймылдайт, бирөө чимирилет. Ар түрдүү элементтер. Тетиктери, сааттыкка. Бирок баары бири-бири менен туташып, байланышып турат. Ошол механизмде бир тетикти алып коелу. Эмне болот? Бүтүндөй саат жараксыз болуп калат. Анан 40 жыл кылуу болдум дегени бул элдин кызы болгон соң, кыздын калымы кимге келет? Мага эмес, ата-энесине эмес. Бүтүн элге келип калды. Бүтүн эл биз 40 уруу кыргыз эл дейбиз, 40 үйлүү кыргыз, 40 уруу кыргыз дейбиз. Демек, ар бир уруунун өзүнүн орду бар дегенде бул символизм. Ошон үчүн 40 жылкы бул кыздын калымынын баасы, бул бүтүн элдин алдынан өтө турган калымдын өлчөмү деген. Бирок ал түп-түз мааниде санап отурбайт, 38, 39, 40 болду акелди. Андай эмес. Жөн эле бул символ. Макалдын мааниси кыздын ордун бийиктетүү. Ар бир кыргыздын кызы бул бир үй бүлөнүн кызы эмес, бул бүтүн элдин кызы деп. Мына ошондой нарса. Бирок ата-энеңер ошону силерге айтты, айтпады, ошондой тарбия берди, бул башка маселе. Бирок силер билдиңерби, мындан ары ушул жолду улап кетти. Уңгу жол деген ошол башаттан бери келаткан жолду улаш керек. Эми 40 чачуулуу деген эмне деген сөз? Өзү 40 чач деген өзү эмне? Азыркы моданы мен түшүнөм, сөз тийгизбейм, бирок талдайм. Кыз кезинде секелек кыздар шипчикейди өздү. Андан кийин жок, баягы эң кичинекейди. Анан секелек кезде 5 көкүл. 5 көкүл деген түшүнөсүзбү? Биягы 5, биягы 5. 5 өрүм чач. Биягы 5 өрүм, 10 чач болот. 10 өрүм болот. Андан кийин 40 өрүмгө өтөт. Кайсы куракта? Мындайча айтканда бойго жетилген кыздар 40 өрүм чач. Бойго жетилген. Андан кийин турмушка чыккандан кийин чач канча болот? 2 өрүм болот. Жук болду. Күйөөсү бар деген сөз. Бир үй бүлө. Булар жук. Бул жалгыз эмес, 2 жарты бир бүтүн деген сөз. 2-нин бири деген сөз. 2 чач. Анан барып жетилгенде 2 учурда 1 өрүмгө өтөт аял зат. Эми жаманы деле болот, жумушта эгерде жесир калса 1 өрүм болот, үй бүлөнүн башчысы болот. Күйөөсү алып жооп берет. Бул бир тек. Же болбосо, күйөөсү тирүү болсо да, бирок эгерде аял заты эне деген наамга жетсе, эне деген наам бар, билесиңерби? Баланча эне деп коебузго. Айылдын, журттун кадырына жетип, бүтүн эл ал киши менен эсептешип, алдынан өтүп, кеңеш сурап, акыл сурап калса, анда ал кайсы бир мааниде бийликке жеткен аял. Бийлик деген сөзсүз түрдө тапка отуруп башкаруу эмес. Эгерде эл келип сенден акыл сурап, кеңеш сурап, бир ишти жасаганда сендин алдынан өтпөй туруп иш баштабаса, анда сен ага таасириң күчтүү деген сөз.
Жамаатыбызга өзүңүздүн ой пикириңиз менен жакшы кеп кеңештериңиздер менен бөлүшүп, оңгу жолдун багыты болгон таалим тарбия аркылуу кыздарыбыздын өлкөсүнө кызмат кылуу үчүн, коомду өзүнө алып жүрүү үчүн жакшы кеп кеңештериңиздерди бердиңиздер. Сиздин бүгүнкү айткан пикирлериңиздер кыздарыбыздын жүрөгүнөн орун алды болуш керек. Буюрса келечекте пайдасы тиет деген чоң ишенимим бар. Анан биздин азыр окуу жайыбыздын мүдүрүнө сөз берүү менен сизге бир кичинекей ыраазычылык катыбызды тапшырып коелу. Sözün çoğunu hocam söyledi. Biz de Melis Mirza'ya bu güzel sunumu için öğrencilerim adına, öğretmenlerim adına ve ben de tarihçi olduğum için, bizi tarihe bağladığı için, bizim özgöçülüklerimizi yani bir millet olarak dilimizi, dinimizi, bağlılıklarımızı, aile içindeki yerimizi, toplum içerisindeki yerimizi o kadar güzel anlattı ki zaman zaman güldük. Doğru mu? Gülgülü oldu. Bizim aile yapımızı bozmaya çalışan sinema filmlerinden tutun, belki güldüğümüz o tiyatrolara varıncaya kadar aslında bizim geleneğimizi yok etmeye çalışan bir yapı var. Şu anda da çok siyasete girmek istemiyorum. İşte bir Hafiz dosyası çıktı, gördünüz. Bize medeniyeti anlatanların ne olduğu ortaya çıktı. O yüzden bugünkü seminer caktı mı sizge? Bize caktı. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına, hatırasına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun.